лагеріне барып келдік. Ал лагердің темасы бұл қыздар кеңеші кеше, бүгін және ертең деген темада болды. Бәріңіздер білгендей, әрбір мектепте бұл қыздар кеңеші бар. Қыздар кеңеші қандай еш алып барыш керек, алардың мақсаты қандай болуш керек. Алар бойынша жалпысынан бізде бір жұмалық лагерь өтті. Ал жердегі бізде күндер өте соңы болды деп жаңылышпайбыз. Жана андан кейін көп өтпей біз Ысык-Атадагы қыздарға адам укуучу мыйзам үстөмдүгү деген лагерь болды. Ал боюнча Сентябрдын 5 сентябрда биз чүйгө бардык. Ал жакта ошо кыздарга мыйзам үстөмдүүлүгү боюнча лагерь уюштурду. Ал лагерь жартысынан 3 күн болду. Жана биз ал лагерде ошол укук мыйзам боюнча билим алып келдик. Жана алар боюнча дагы алдында тренинг семинарларды өтөбүз. Жана ошол эң федерация ар тараптан колдойт да, башка жактан бизде кийинки жылкыга дагы башка ошол жерлерде дагы тренингдерди, ошол лагерлерди уюштуруу бар. Жана ошол биздин азыр айтылып өткөн лагерлерге жалпысынан ошол Кыргызстандын 7 областынан келип кыздар келип катышты. Жана ошол чүйдөгү Ысык-Атадагы лагерибизде жалпысынан 40 ашуун кыз келип билим алды. Жана атактуу жыйынтык болчу күнүбүз бул Гавайиде өттү. Башкача айтканда биз билим алдык жана кол жерлерди дагы көрүп келе алдык. Жана бул баардыгыбыздарда мүмкүнчүлүк бар. Биздин дагы алдыда эң мыкты пландар, семинар, тренингдер, лагерлер өттү. Мына сиздер дагы биздин катарыбызга чакырабыз. Азыр силер колуңарга номер ошолор менен биз группаларга кошобуз силерди. Ошол жерде биринчи кадамга башталат силерди. Ал жерден активдүү катышасыңар. Биздин онлайн тренинглер болуп турат, биздин организаторлор жана көптөгөн кыздар ошо онлайн Zoom аркылуу темалар коюп ошол аркылуу активдүү катышсаңыздар, анан биринчи мүчө болуңуздар, анан кийин волонтер окуй жакшы, анан кийин бизге ошо тренер болсоңар, анан биздин Нурайда жана Нарсул болушу улуттук тренер болсоңар да, улуттук